2020 жыл Жалал-Абад электро үчүн жемиштүү жылдардан болду. Биздин компаниянын негизги иш милдеттери 35-16-04 киловольт электр тармактары аркылуу электр энергиясын бөлүштүрүү жана сатуу, колдонууга уруксаат берилген кубаттуулуктагы электр энергиясы менен керектөөчүлөрдү коопсуз, ишенимдүү жана сапаттуу, эң башкысы үзгүлтүксүз камсыз кылуу. Ошондой эле Жалал-Абад облусунун Тогуз-Тороо районунан башка бардык аймактарындагы керектөөчүлөрдү электр тармактарына кошуу болуп саналат. 2020 жылда биздин компания алгылыктуу аракеттерди көрүп, чоң жумуштарды жасай алды. Жыл башынан баштап алдыга койгон ишмерчемдерди өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалга карабастан элди үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздап, ошол эле шартта капиталдык отурумдук оңдоп түзөө жумуштарын куруу иштерин өз убагында алып барды. Жыл ичинде аткарылган жумуштардын эң орчундууларына токтолсок, жаздын алгачкы күндөрү темир-бетон цехи ишке берилди. Жыл сайын компания темир-бетон мамаларын сатып алууда бир топ кыйынчылыктарга дуушар болуп келген. Анткени тендердик сынактын негизинде уткан жеткирүүчүлөрдүн продукциялардын сапатынын начар болгондугунан тендерлер бузулуп, ага кошумча уткан жеткирүүчүлөр мамычаларын убагында жеткирип бере албай, биздин кабыл алган план тапшырмаларыбыздын аткарылышын тобокелге салган учурлар көп болгон. Ушундай абалдан чыгуу үчүн компанияда мамычаларды өзүбүздө өндүрүүнү колго алдык. Цехте орнотулган бетон даярдоо орнотмосу 2018 жылы Россия Федерациясынын завод Металлоформ жоопкерчилиги чектелген коом ишканасынан алынып келинген. Орнотмонун өндүрүмдүүлүгү саатына 15-20 метр куб даяр бетон чыгарганга мүмкүнчүлүк берет. Эми рентабелдүүлүгүнө токтолсок, бул кезге чейин биз бир даана электр мамычаны 6500 сомдун тегерегинде сатып алып жаткан болсок, жаңы ачылган цехте 4754 сомдон чыгарылып, ар бир электр мамычадан 1745 сом үнөмдөлүп жатат. Демек, жылына 5,4 миллион сом акча каражаты үнөмдөлүп, цех өзүн-өзүн 2,5 жылда актайт деген ишеним бар. Жогоруда көрсөткөндөй, өзүбүз чыгарган мамычалардын наркы учурда сатып алып жаткан мамычалардан 25-30% тегерегинде арзан болот. Эң башкысы, биз өндүрө турган мамычалар заводдордо жасалган жабдууларда бардык тиешелүү технологиялар менен жасалгандыгына байланыштуу сапаттуу болуп, стандарттардын бардык талаптарына жооп берет. Учурда цехтеги 2 даана калыптын жардамы менен бир нөөмөттө күнүнө 10-15 даана мамы куюуга болот. Калкты тейлөөдө бардык шартты түзүү маанилүү жагдай экенин эске алып, Базар Коргон Нокен район электр тармактар ишканасынын базасында кардарларды тейлөө борборлору ишке кирди. Бул жайда кардарларды тейлөө, абоненттин арыз буйрутмаларын кабыл алуу, эсеп түмүрчөктү чыгарып берүү, техникалык кароого документ тапшыруу сыяктуу электр энергиясына тиешелүү жумуштар бирдиктүү багытта жүргүзүлүп, кардарлар үчүн бардык ыңгайлуу шарттар жаратылды. Мурдагыдай төлөмдөрдү кабыл алуучу жайда кезек күткөндөр болбойт. Анткени төлөм жүргүзүү үчүн кошумча терминалдар коюлуп, мындай иштеген адистер кезексиз тейлеп жатышат. Оператор, автоматтык башкаруу тутуму инженери, эсеп кысап инженери, кассир жана администратор чогуу бир иш бөлмөсүндө иш алып барышкандыктан, жергиликтүү тургундар үчүн бир топ жеңилдиктер пайда болду. 2020 жылдын жаңылыгы жазы кечүү айылынын тургундарын электр энергиясы менен камсыз болуусу. 2020 жыл бир эле Жалал-Абад электро үчүн эмес, өлкө үчүн да энергетика тармагында маанилүү тарыхый иш жасадык деп атасак туура болот. Анткени республика боюнча 5 айылга электр энергиясы жетпеген болсо, ошонун бири биздин облустагы жазы кечүү айылы болчу. Бул айыл райондун борборунан 100 чакырым алыс жайгашып, айылда 101,500 жакын эл жашайт. Ал эми ушул айылдын четинде 36 түтүн отурукташкан. Алар Сузак районунун Кызылтуу айыл өкмөтүнө карайт. Жалпыстан 137 түтүн жашаган бул жерде эзели электр энергиясы болгон эмес. Жергиликтүүлөр жыл сайын бийликтин бардык бутактарына кайрылуу жасап келишкени менен ушул жылга чейин электр жарыгы жеткен эмес. Анткени оор техникалар жүрө турган жол дагы жок. Ошол эле учурда каражат маселеси дагы көйгөй болчу. Ушундай татаал маселелерге карабастан биздин компания алдыга максат коюп, жыл башында иш мерчебимизге киргиздик. Компаниянын каражаты өзүбүздүн күчүбүз менен 2 ай аралыгында элди электр энергиясы менен камсыздай алдык. 10 киловольт чыңалуудагы 18 чакырым, 04 киловольт чыңалуудагы 9,8 чакырым аба чубалыгы тартуу менен айыл ичине 110 киловатт кубаттуулуктагы 1 даана, 160 киловатт кубаттуулуктагы 2 даана трансформаторду коюп,
электр энергиясын бердик. Бул чоң жетишкендик. Ал эми ушул аба чубалгыларына 654 даана электр мамычалар, анын ичинен 10 киловольт чыңалуудагы 479 даана, 0,4 киловольт 175 даана электр мамычалар орнотулду. Кыска мөөнөттө компаниянын бардык күчүн жумшап 6 бригаданы ишке салып, эзели жарык жетпеген жазы кечүү айылын 2020 жылдын 1-сентябрында жергиликтүүлөргө электр энергиясын бердик. Электр кубаты Сузак районунун Актоок айылындагы 35-10 киловольт каракол фидеринен берилди. Бул жумуш биздин компания үчүн тарыхый маанидеги жумуш болду десек болот. Автопаркты жаңылоо. Жыл сайын мүмкүнчүлүктөрүбүзгө жараша тейлөөнү талаптагыдай уюштуруу максатында автопаркты жаңылоонун үстүндө иш алып баруудабыз. Биздин компания өндүрүштүк чөйрөнүн жана эмгек ыргагынын жакшартылган жагдайларын камсыз кылуу зарылдыгынан улам үстүбүздөгү жылы өндүрүшкө керектүү 2 даана Нива үлгүсүндөгү автоунаа сатып алдык. Аталган автоунаалар жол каттамы татаал, шарты катаал, Тоолу, Чаткал жана Токтогул район электр тармактар ишканаларында тапшырылды. Андан сырткары 1 даана манипулятор унаасын сатып алдык. Муну менен оңдоо жумуштарын ыкчам аткарууга кошумча шарттар жаратылды. Оңдоп түзөө, кайрадан калыбына келтирүү, куруу жумуштары пандемияга карабастан толук аткарылды. 35-10 киловольт Благовещенко көмөк чордонуна 35 киловольт кубаттуулуктагы 2 даана, 10 киловольт 9 даана заманба вакуумдук жандырып өчүрүүчү аппараттарды койдук. Бул кезге чейин аталган көмөк чордондо май өчүргүчтөр иштеп келсе, эми акыркы үлгүдөгү аппараттар аркылуу жумуштар уланат. Эски май өчүргүчтөр 12 жолу авариялык өчүп жануу катталса, оңдоону талап кылат. Ал эми жаңы вакуумдук өчүрүп жандыруучу аппарат 45 000 жолку авариялык өчүп жанууга туруштук берет. Ал эми ушул эле көмөк чордондо жайгашкан 8 фидерге жана 1 кирги өчүрүп жандыргычка 9 даана БЗП 1 үлгүсүндөгү реле коюлду. Анын кызматы көмөк чордондо болуп жаткан авариялык өчөөлөрдү автоматтык түрдө каттайт, ичинде аралыктан коргонуу функциялары да бар. Төлөм жогорулап, дебитордук карыздар кыскарууда. Жыл сайын калктын колдонгон электр энергиясына болгон төлөмдөрдү жүргүзүүдө мамиле өзгөргөнү байкалууда. Үй тиричилигине керектөөчүлөр өз убагында төлөм жүргүзүп жатышат. 2020 жылдын аралыгында калктын дебитордук карызын 6,3 миллион сомго кыскартканга жетиштик. 2020 жылдын 1-январына калктын электр энергиясына болгон дебитордук карызы 54 миллион 279 миң 300 сом болсо, ал эми 2021 жылдын 1-январына карата 47 миллион 961 миң 400 сомго кыскарды. Тактап айтканда 6,3 миллион сомго же 11,6%га төмөндөдү. Үйдө отуруп эле электр энергиясына болгон карызын төлөп койгонго мүмкүнчүлүктөр көбөйдү. Ар бир үй жарык жана жылуу болсун. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.